Кыргызда башканы коюп манасты айт деген сөз бар да. Оолу мен ошол ойдуңдан ой толгойдум да. Кече улуттук биринчи каналда 1 сааттык түз эфирден мамлекеттин Манаска болгон мамилеси деген теле берүү болду. Ага окумуштуулар катышты, манасчылар катышты, анан жогорку кеңеште мен катыштым. Бирок өкмөттөн бир да киши катышпай койду. Мына мамлекеттин Манас болгон мамилеси. Мына ушул передачада өкмөттүн дарагына аябай ачуусундар айтылды. Эмне үчүн Манас эпосы боюнча мыйзамды өкмөт аткарбай жатат деп. 2011-жылы бул мыйзам жарыкка чыккан, 2012-жылы ошол кезде өкмөт башы Өмүрбек Токтогулович тарабынан 5 жылдык улуттук программа кабыл алынып, ошонун 5% да ишке ашпаптыр. 5%. Анда мыйзамды эмнеге чыгардык? Биз Манасты коргой албай жатпайбызбы? Деги эле дени сак өлкөдө, деңиз улуттук мурасты мыйзам менен коргобойт. Улуттук мурасты ыйман менен коргойт. Манас атабыз кыргыз элин жерин эч кандай уставы жок, уруксаты жок эле сактап келбеди беле? Эми биз ушуну мыйзам менен коргой атабыз. Манас деген арак чыгып атат. Ал Кристалл деген завод экен. 4 жолу талкуу болуп өкмөт токтото албай коюптур. Ал эрешкенсип эми Бакай Аккола деген арактарды чыгараптыр. Эртең каныкеден кайнак чыгарат. Ушинтип отурушубуз керекпи? Манасты биз коргошубуз керекпи? Экинчи маселенин дагы өзөгү бар деп эсептейм. Кыргызга таанымал эмес, кыргызды тааныткан Сүймөнкул Чокморов деген СССРдин эл артиси бар. Аны Маданият министрлиги билеби же көзүнө илеби мен билбейт экен. Бирок бул өкмөттүк иш-чара болуш керек ошонун 80 жылдык мааракеси. Өкмөт өчөшкөнсүп Маданият министрлигине өткөрүп койсо, Маданият министрлиги департамент кинематограф өткөрүп коюптур. Ушундай кишинин деңгээлин департаментке түшүрөсүзбү? Мына эртең ошонун тоюна Орусиядан Аринбасарова келатыптыр. Асаналы Ашимовду чакыраттыр. Али Хамраевди чакыраттыр. Анан ошо коноктор келсе кошто мамлекеттен. Анан департамент өткөрсө, мамлекетке, өкмөткө уятпы? Уят, анан бир дагы сом акча каралбаптыр. 80 жылдык бар экен Сүймөнкул Чокморовго. Мен өкмөткө айда камчы экен. Өкүргүм да келбей калды, өтүнгүм деле келбей калды, өтпөй деле калды болуш керек. Андыктан мен урматтуу президентибизге кайрылам. Эгер Кыргыздын өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деген сөздүн төркүнү төгүн болбосо, анда урматтуу президентибиз өздүк фондуңуздан жанагы Сүймөнкулдун өзүнүн сүрөтү чапталган түшкөн жашыл кагаз бар. Ошодон бир пачка берип койгула. Ушул улуу агабыздын урматтап, ушул уят болбой конокторго, коштолорго өткөрүп алайык. Ал тарыхта татыктуу киши. Ушуну айтып коеюн дедим. Рахмат.